Кутмантаңыздар менен телекөрүүчүлөр. Бүгүн мен сиздерге гормондорду калыбына келтирүүчү жана ич катуудан арылуучу туура дем алуу техникасын көрсөтүп берейин. Бутту ийинге теңдейбиз. Чечамды кичине ылдый түшүрүп коебуз да ичибизди өзүбүзгө тартып алабыз. Ич менен дем алабыз. Ички абаны үйлөйбүз, кайра ичтен абаны чыгарабыз. Үч минутадан 11 минутага чейин жасашыңыздар керек. Ал эми экинчи көнүгүүдө ушул эле позада турабыз. Мурун менен кыска дем алып, кайра кыска мурун менен демди чыгарабыз. Диафрагма иштеш керек, өпкөнүн ылдый жагы. Ушул көнүгүүнү да 3 минутадан 11 минутка чейин жасайсыздар. Үчүнчү көнүгүүдө ушундай эле мурун менен дем алып, мурун менен терең абаны чыгарабыз. Ичибизди өзүбүзгө максимально тартабыз. Жыйырма жолдон жасайсыздар. Ал эми 4-чү көнүгүүдө отуруп алабыз же жатып жасасаңыздар болот. Түз отурабыз, белди түз кармайбыз. Колубузду эки жакка коюп коебуз. Ич менен дем алабыз. Кайра ооз менен үндү ашказандан чыгарабыз. Иштеги абаны баарын чыгарасыздар. Ал эми 5-чи көнүгүүдө диафрагма менен дем алабыз. Ички абаны кайра толтурабыз, кайра мурун менен чыгарабыз. Ичти өзүбүзгө максимально тартабыз. Баш айлануусу болушу мүмкүн, бул нормалдуу нерсе. Сиздер менен тренер хореограф Аймерим болду. Сак саламатта калыңыздар.